Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Tinch amansızdarmı? Bismillahirrahmanirrahim. Bugunku bizdin temamız şul balalı bolalbay yürgön üy-бүлөлөргө ayta turgan kеңешim var. Bugün şu balalı bolalbay yürgön üy-бүлөлөргө ümit bolsun, işenim bolsun degen niyette uşul temanın tegereginde söz kılayın dep aytayın dedim. Menin darıgerlik jana көп жылдык tajribası var darıger katары. Özümdün kеңешimди aytayın. Bul жерде men аябай кыйынмын деген жерим жок. Men har bir aytıp atkan sözüm üçün Kudaya tövbe deymin, Kudaya şükür deymin. Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Allah'ım uluk, Allah'ım ıyık deyip aytamın. Bardıq maqtoolor, alkışlar жалгыз жаратуучу Allah Taala'ma bolsun. Salam salavatlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolsun. Men maqtanayın degen jokpun. Kuday, egerde men maqtasam Kuday Taalamды maqtayмын. Eger men maqtasam Kuday Taalam menen maqtanamын. Menin Kudayım var. Kırgızdın dağı Kudayı var. Kırgızdı da Kuday Taalam jaratkan. Kuday Taalam Kırgızça düşünöt. Biz daha öz bilgen tilimizde Kuday Taala'ga jalınaylı, Kuday Taala'ga sıyınaylı, Kuday Taala'nı tanıylı, Kuday Taala'dan korkoylu, Kuday Taala'ga işenip yaşaylı degen gana niyette aytkım geldi. Bugünkü bizdin temamız oşol bürögö kar dünüyor deyip, bürögö zar dünüyor dedi. Bürölөр köp, ayrım üy-бүлөлөр balalı bolalbay жүрүшөt. Al geyir bolsa ballarını taşlap жүргөндөр var. Adam degen ушундай татаал zat болот экен. Adam dinsiz bolsa öte korkunçlu болот экен. Жырткычтан да жаман адаттар болот экен адамдардын. Эми мен ушу дарыгер катары кайсыл üy-бүлөлөргө балалы боло албай жүргөн болсо, ошолорго кеңешимди айткым келди. Атайын кеңеш берейин дедим. Себеби ар кандай себептер менен аргандай оорлар менен балалы боло албай жүргөн üy-бүлөлөр бар. Мен ушул өзүм көп жылдык тажрыйбамда мурда 3 жыл, 5 жыл балалы болбойдук десе, бул кыйын. 5 жыл болуп калыптыр, 7 жыл болуп кеттир. Дарылаш кыйын, балалы болуш кыйын деп ойлосуңуз. Кудайга шүгүр ушунчалык Аллах Таалама жалынып, Кудай Тааламны сыйынып, изденип жүрүп, азыркы кезде Kudaya şükür 7 жыл, 10 жыл дегендер бул жакта эле азыр 20 жыл төрөй албай жүргөн карындаштарыбыз, эжелерибиз төрөп жатат. 20 жыл уруксуз, туксуз деген жигиттерден балдар жаралып атат. Бул дагы да болсо Кудай Тааламдын кудурети. Мен дарыгер катары жүздөгөн üy-бүлөлөрдүн балалы болушуна себепкер боло алдым. Бизге кайрылган адамдардан айрым üy-бүлөлөрдүн менде жигиттердин дагы, кыз келин карындаштардын дагы медицинадан алган кортунду жыйынтыктары бар, справкаларга орусча айтканда 100% уруксуз мындан бала жаралбайт деп. Ошондой бейтап болгон адамдар бизге кайрылып, азыркы мезгилде 3-төн 4-төн балалы болгон көп балалы üy-бүлөлөргө айланган üy-бүлөлөр бар. Ошон үчүн үмүт менен жашашыбыз керек экен. Айрым учурда диагноздор туура эмес болуп калат экен. Көпчүлүк мезгилде ушу кыз карындаштарды, келиндерди эле сен күнөөлүү дей берет экен. Кээде оору деген адамдын ден соолугуна байланыштуу эмес, оорубайт деген адамдын ден соолугу таза деген адамдын дагы ден соолугуна байланыштуу балалы болбой калган üy-бүлөлөр болот экен. Балалы болбогондун көп себептери бар экен. Gelindердин ооруганына байланыштуу, эркектердин 50% болуп калат экен. Андан сырткары ата эненин нааразычылыгы да көптөгөн бир 20-30 даган себептер менен бир эле ден соолукка байланыштуу эмес, башка дагы себептер болот экен. Ошондой балалы болбой жүргөн üy-бүлөлөргө Кудайга шүгүр бизден дарыланып балалы болгондордун асты азыр жашы 30га чыгып калды. Не ошо бизден төрөлгөн балдардын балдары төрөлүп калды. Биз небере көрүп калдык. Биз себепкер болуп төрөлгөн балдар
өздөрүнүн балдарын алып келип жүрүшөт азыр. Ошол себептүү кимдер балалуу боло албай жүргөн болсо, өзүңүздөрдү кыйнабаңыздар, чөкпөңүздөр, бактысызмын, баласызмын дебеңиздер. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тобо дейм. Мен жүздөгөн үй бүлөлөргө акыл кеңеш бере алдым, себепкер болуп дарылай алдым. Бардык жардам Алладан болду. Мен Кудай Тааламдан гана сурандым. Я Раббим, Аллахым, ушул пендеңизди өзүңүз эркек жигит кылып жараттыңыз. Бул инибиз балалуу болгонго себепкер болоюн дедим. Аллахым, өзүңүз бул дагы ата укугуна жетсин, перзент көрсүн деп тилеп сурадым. Аллахым ошол уулдарыбызга балдарды берди. Кээ бир кыздарыбыз, карындаштар, келиндер төрөй албаса, я Раббим, ушу карындашыбызды өзүңүз жараттыңыз, аял кылып жараттыңыз. Аял болгондойн эне боло турган укугу бар да, Аллахым. Шуларга перзент бериң деп күнү түнү Аллах Тааламдан тиледим, сурандым, жалындым, жалдырадым. Я Раббим, бул адамдар мага келди, ишенип, мен сизге гана кайрылам. Өзүңүз улуксуз, ыйыксыз, жаратуучусуз деп Аллах Тааламдан тилеп сурап, көптөгөн үй бүлөлөр, неберелерим Кудайга шүгүр. Азыркы мезгилде эми эң Кыргызстанда баласы көп киши ким десе мен деп айта алам, мактанам. Кимдин небереси көп десе аны да мен деп мактаналам. Кудайга шүгүр, себепкер болдум. Ошол үй бүлөнүн үйлөнүшүнө, үй бүлө бузулбай калышына, балдардын төрөлгөнүнө себепкер боло алдым. Ошон үчүн кимдер ушул күндө ушундай кыйынчылыкка туш болгон болсо, балалуу боло албай жүргөн болсо, ошол адамдар түшүнөт. Ким неберели боло албай жүргөн болсо, чоң аталар, чоң энелер, таяталар, тайнелер билет бул проблеманын кандай кыйын экенин. Эч кимдин башына келбесин. Кудай Тааламдын адамдарга берген эң чоң баасыз белеги бул перзент экен. Бакыт деп балалуу болгон кишини айтыш керек. Ана бизде бакыт десе үй жайым бар, акчам бар, машинам бар, мен бактылуумун дейт. Аркасынан туяк калган жок, бир да перзенти жок. Кайдагы бакытты айтасың? Айрым адамдардын дүнүйөсү жок болсо, аркасында ээрчиген перзенттери бар, кыздары бар, уулдары бар. Андан өткөн бакыт жок. Адам баласына Аллах Тааламдын баасыз берген белеги бул өзүнөн кийинки кала турган туяк экен, перзент. Ошон үчүн эгерде ким кандайдыр ушундай кыйынчылыктарга туш келген болсо, бир туугандар, карындаштар, инилер, агалар, керек болсо бизде 50-60ка чыкканда азыр кишилер бар, дарыланам, балалуу болом деп дарыланып жүргөн. Кудайга шүгүр, колдон келген жардамды берип жатабыз. Ушул айтып аткан сөзүмө далил катары биздин ошо таасири күчтүү Тауып деген 3 китеп бар. Ошол жерден карасаңыздар 94-жылдан баштап 2026-жылга чейинки биз себеп болгон үй бүлөлөрдүн балдары бар. Төрөлгөн балдары менен түшкөн сүрөттөрү бар, ыраазычылык каттары бар, видео тасмалары бар. Муну менен мен ушул айтайын деген ниетим сиздерге ишеним болсун, үмүт болсун. Кандайдыр бир жаман жолго барбаңыздар. Суицидке баргандар бар, ичип кеткендер бар, бузулуп кеткендер бар. Өзүнө кол салган адамдар бар. Бул адамдар ушунчалык өзүн карабай бактысызмын деп. Ошон үчүн Аллах Таалама ишенсек, Аллах Таалам бардык пенделерине бирдей бакыт, бирдей дөөлөт берет экен, бирдей перзент берет экен. Кандайдыр бир себептер менен ошол бакытка жете албай калышы мүмкүн экен, бул деле убактылуу. Ошон үчүн ким изденсе, аракет кылса, Кудай Таалага сыйынса, силерге себепкер боло турган дарыгердиби, врачпы, молдобу, Тауппу, сиздерге себепкер боло турган адамды да Кудай Таалам өзү кезиктирип жолуктурат экен. Мен ушундай үмүтүм үзүлүп болбой калды деген үй бүлөлөрдү көп көрдүм. Кудай Таалам сизге туш кылды, же кандайдыр дагы бир жерге туш кылды, ушунун себебинен балалуу болдум деп. Ошон үчүн бүгүн биз аз да болсо бир аз далилдерди мындан кийин бир 2-3 эфирден чыгат буюрса, ошол бизден бата алып балалуу болгон үй бүлөлөр сиздерге өздөрүнүн башынан өткөн кыйынчылыктарды жана жакшылыкка жеткен күндөрүн айтып берет. Сиздерге ишеним болот, үмүт болот деген ниетте айттым. Кудай Таалам кимдер ушул бүгүнкү күндө балалуу боло албай жүргөн болсо, Аллах Таалам ушул үй бүлөлөргө
перзенттерди берсин. Аллах Taalamdan tilep suraganda bala ver debey perzent ber dep suraş kerek. Allah'ım bizge perzent berin. Bирөө кызды болуп алып, эркек балалуу боло албай жүргөндөр бар. Эркек балдары көбөйүп, кыз балалуу боло албай жүргөндөр бар. Ушундай үй бүлөлөргө дагы себепкер болуп, Аллахым ушул үй бүлөгө 4-5 kız beripsiz Allah'ız. Buğa şükür razıyız. Ушулардын артынан erkek perzent beriңiz деп erkek балдар төрөлгөндөр бар. Erkek балдары көп болуп, кыздары жок болгондорго кыздарга себепкер болуп сурап бердик. Я Раббим, 6-7 erkek beripsiz. Бул үй бүлө сизден kız perzent сурап атат. Kız bala beriңiz desek, Allah Taalam kızды да бергенди. Pendeliki suraş beriş Allah'dan dedi eкен. Emneni surasan Allah ошону берет экен. Бирок сураштын эреже тартыбын билиш керек. Ким Кудай Таалага сыйынгандын эреже тартыбын билбесе, Аллах Тааланын бере турган белектеринен кургалат дейт экен. Ошондон Аллах Таалага жалынгандын да, сыйынгандын да эреже терти бар бир туугандардын. Ошол эреже менен сурансаңыздар, Кудай Таалам бербей койбойт. Сөзсүз түрдө тилегиңиздерди кабыл кылат, берет. Аллах Таалам ушул бүгүнкү күндө кимдер балалуу боло албай жүргөн болсо, ушул үй бүлөлөрдүн бардыгына Аллах Таалам өзүңүз иман, инсап берип, сабыр берип, күч кубат берип, бак таалай бак дөөлөт берип, ушул балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөргө көп перзенттерди бериңиз Аллахым. Элибиз көбөйсүн, кыргыз элим көбөйсүн, кыргыздын саны көбөйсүн, укум тукумубуз өссүн. Адам атадан ушул күнгө чейин жоголбогон кыргызым акыретке чейин кыргыздын уругун тукуму өсө берсин. Кыргыз эле эмес, жалпы мусулман пенделери, жалпы адамзат өнүп өссүн. Амин. Аллаху акбар. Саламатсыздарбы? Мен Озобек кызы Махабат. 2016-жылы Альбека кустартына кабылып, операция болгондон кийин дарыланып, Кубанычбек байкеме дарыланып келдим. Кубанычбек байкеме дарыланып, Кубанычбек байкем көз өмүрүндө болуп, Кубанычбек байкем айтканы менен болуп, азыркы убакка чейин Кубанычбек байкемдин көз өмүрүндө мен келип дарыланып, бир сыйра проверкасынан өтүп турам. Мага операция болгондон кийин пораженный печень деп сага такыр төрөгөнгө болбойт, мындан ары төрөй албайсың деп төрөгөнгө такыр тыюу салып коюшкан. Бирок 2018-жылы кош коюлуу экенимди билдим. 2019-жылы ушул Айлин аттуу кызымды таптым. Кубанычбек байкеме келип боюмда болгондон кийин эле жөн эле эч мындай оор иш кылбай, эч нерсе кылбай эле, бирок угроза болуп эле туруп алган. Врачтар дагы мен барып, врачтарга барып, УЗИге түшүп, неме кылып барганда сага деген такыр төрөгөнгө тыюу салынган да, сен эмнеге төрөгөн атасың, мындай болбойт. Сен деген өзүңө өзүң залакка жасап атасың. Убагы келгенде сен өмүрүңдү же балаңдын өмүрүн тандашыбыз керек болуп калат деп мага ушундай дешкен. Хирургдар дагы каршы чыгышкан. Роддомго да гинекологдорго алар да каршы чыгышып, кызды баланы алдыр деп ушинтип турушкан. Бирок ал убакта бул дагы кулам менен угроза болуп, баягы выкидышка неме болуп туруп алган. Бирок Кубанычбек байкем жакшы болот, баары буюрса баары жакшы төрөйсүң, аман эсен төрөп көз жарып аласың деген. Айткандай эле Кубанычбек байкемдин айтканындай эле болуп, 2019-жылдын аягында ушул кызды төрөдүм, аман эсен, Кудайга шүгүр. Азыр мынакей бул кызым 1-классты бүтүп, быйыл 2-класска буюрса аттанып калды. Кубанычбек байкеме барып турабыз, кызым да барып турат, кызым да көз өмүрүндө болот. Менин кызым дагы тайта деп аябай неме кылып турат. Кубанычбек байкенин көз өмүрүндө тайта деп жакшы көрөт. Кирип барарым менен мени унутуп калат, мен баргандан кийин барып эле тайтам кала деп элин баарып отурса, мен тайтама киришим керек, тайтама барам деп баягы кой тынч отур дегенге болбойт экен балачы. Мен тайтама барам, тайтама кирем деп болбойт. Ушу кабыл алуу боло элек деле ушу 1-чи киргенден кийин эле тайтасын көздөй чуркап барып эле асылат, мойнуна асылып, экелеп дайым ушу тайта деп турат да. Тайта тайне деп, Салима эжени тайне дейт. Кубанычбек байкени тайта дейт. Мен ошо Кубанычбек байкемде дарыланып жүргөндө
Kızım senin ulu ağaң barбы? Улус же улусу сенсиңе жок, мен агамда жок, эжеме жок, эң улусу менмин десем, анда мындан ары сен атаңган агаң мен болоюмун деп деди эле байке. Ошол атанган агаң мен болоюмун деген сөздүн күчү эле бул өтө күчтүү экен. Мен агам бар деп баягы бул мен дарылап аткан бир тауып катары эмес, мен өзүмдү бир туура агамдай аябай жакшы көрөм. Камчык байке, мен агам бар деген сөздүн эле күчү өтө чоң экен. Кызым дагы тайта деп аябай тайталап, аябай жакшы көрүп, эркелеп турат. Барганда качан тайтага барабыз деп, эртең барбайбыз десең болбой эле, жок мен тайтага барам, мен барам, мен барышым керек. Мени алып барбай атасың, тайтама чалчы деп ушинтип турат да. Тайтасын аябай жакшы көрөт. Тайта, кандайсың? Мен айымын. Тайне тайта, сени көңүл тустарымдын. Силерге баарым келип атат. Тайта, тайне, мен келип алып кетилечи. Тайта, тайне, я вас люблю. Кубанычбек байке, сизге чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздин кесипкөй мамилеңиз, жылуу жана камкор жүрөгүңүз мага оору учурунда күч берип, дарылануумду жеңилдеттиңиз. Сиздин колдооңуз, кылган эмгегиңиз, тынч жана сабырдуу мамилеңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет сизге. Ар дайым адамдарга ушундай камкор мамиледе болуп, жардам берип, үмүт жана ден соолук тартуулап жүрө бериңиз демекчимин. Assalomu alaykum. Assalomu Adım Tırtık. Oğlum aka bilen ko'p yildan beri tanışmiz. Жашоодо ар кандай маселелер болду, ден соолукка байланыштуу болду, турмушта маселелер болду. Кудайга шүгүр ушунун баары эми сабыр менен чечилди. Чексиз шүгүр айтабыз, ыраазыбыз. Аллах таалама ишенсеңер, Аллах таалама таянып, өзүнөн гана сурасаңар, жардам болот. Жардам сөзсүз түрдө бир себепкер адамдар менен келет. Ошол себепкер адамдардын бири Кубанбеке болду. Кубанбеке эң биринчи кайрылган маселе ушу ден соолук маселеси болгон. Ал кезде ден соолук аябай ооручу, бирок азыр Кудайга шүгүр көп жылдан бери көрүнүп дарыланып, Кубанбеке дарысыбызды ичип, батасын алып, ден соолук Кудайга шүгүр жакшы. Андан бери ошо Кубанбекенин атасын алып үйлөндүк. 2 баланы болдук. Ошо жакшы баталар берип, жакшы жумуштарга орноштук. Жумушум Кудайга шүгүр жакшы. Турмушубуз Кудайга шүгүр жакшы. Ошо Кубанбекеге чексиз ыраазыбыз. Кубанбекенин да өзүнө ден соолук каалап кетебиз. Иштерине ийгилик. Ылайым эле ошо Кудай Кубанбекени өзүнүн колуна турсун, күч кубат берсин. Бизге окшогон көп муктаж адамдарга Кубанбекени себепкер кылып, жардамын берсин. Салим эжеге дагы Кудайга шүгүр ыраазы айтабыз. Салим эже Кубанбекенин жардамчысы. Салим эже дагы бизге аябай көп жардам берди. Кубанбекеге, Салим эжеге, сиздерге рахмат айтабыз, ыраазыбыз. Иштериңизге ийгилик, сиздерге ден соолук. Айымды ошо кыргыз элимдин жардамдарына жардам берип жүрөсүңүздөр. Саламатсызбы, менин атым Айсулуу болот. Мен Кубанбекени көп жылдан бери тааныйм. Бала чагымдан бери азыр эме аркылуу келип дарылангам. Дары суу, дары чайлар дагы ичип оорума шифа таптым. Азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. 2021-жылы Кубанбекеден акыбат алып турмушка чыккам. Ортобузда баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ортобузда 2 балабыз бар. Улуусу Арбузат 2022-жылы жарык дүйнөгө келген. Азыр 4-тө. Андан кийин Мустафа азыр 2025-жылы көрүнгөн.
буюрса Мустафа бирге чыгайын деп калды. Кубанбай эке менен Салим эжеге терең ыраазычылык, чоң рахматыбызды айтабыз. Кааларыбыз чынден соолук, узун өмүр. Ушинтип эле кыргыз элиме жардам берип, ак батасын берип жүрө беришсин. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Кубанбай эке, Салим эже, жакшысыздарбы? Мен дагы Кубанбай экеге 2010-жылы окууга барганда илчени алып, Кубанбай экенин батасын алып, окууларды жакшы бүтүп. Азыр мына 3-чү балалуу болдум. Кубанбай эке, небереңиз. Мына Мухаммед. Привет, такой. На, Абдулла, Мухаммед. Харап, привет, хпогла. Эй, давай делай. Мухаммед, смотри. Муха, ну, как всегда, телефонға кирип алат Мухаммед, бир кирип кетсе. Мына ыйлактап атат, апасыга апарып берейин. Мухаммед кызы Фатима. Кызым болсо Токтогул районунда, Үчтерек айылында. Орозбек кызы Махабат. Кызым да боюнда болуп калды. 19-жылы Айлин деген кызды төрөп алды. 12 ноябрь күнү, так 12 ноябрь күнү. Как раз 17 2 жылдан кийин төрөптүр. Төрөп алды. Төрөбөйт, болбойт деп аткан жерден ада болду. Мынакей дедим, кызым, сени төрөбөйт, болбойт, вообще көтөрө албайсың деди го. Өзүңдүн күчүң менен, өзүңдүн аракетиң менен эле төрөп алдың го. Кубанычымдын касиети Кур'ан-ы Каримдин менен эле төрөп алдың го, балам. Мына баары жакшы болот. Айкат деген ушул. Мына баламды жоготтум деп аттың эле. Балаңды кайра таптың. Уурду табылат бекен? Уурду турат бекен, кызым? Уурду турат, мына ушинтип. Сабыр керек. Только кичине сабырдуу болуп, кичине токтоо болуп эмеп турсаң, Алла Таала берет деди. Немеремдин улукман атасы болдум, Кубаныч. Салимам умай энеси болду. Жаркылдаган ушундай неберелүү да болдум. Бар ордуна келди. Бар ордуна болду, Кубанычым айткандай. Мен кубанычтамын. Кубанычым мага эле эмес. 30 жылдан бери канчалаган миңдеген кишилердин жүрөгүнө кубанычын тартуулап, сүйүнүчүн тартуулап отурат. Ошондойлор көп болсун Кубанычта. Эшигине канчалык киши кирсе ошончолук, пут кирсе кут кирсин ошончолук.
يوفي ويملك همزة الذي جمع له عدة يكتب أنها ما له أفراد كان يبلغ في حكمة الذي أفرد إنها التي مقصد في أمد مبتدأ